Электрондук көзөмөл жана электрондук байкоо жүргүзүү долбоорлорун Юстиция менен Ички иштер министрликтери биргелешип ишке ашырат. Сыноо катары Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тандалып алынды. Бул жумуш өзгөртүлүп толукталган кылмыш жаза процессуалдык кодексине ылайык ишке ашууда. Не покидать территорию указанных в постановлении об избрании меры пресечения в виде электронного наблюдения. В связи с чем вам будет надет электронный браслет. Тергөөчү айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча кабыл алынган токтом менен тааныштырууда. Электрондук билерик салынгыча айыпталуучу мына ушундай жол жоболор менен таанышып, белгиленген аймактан чыкпоо милдетин алат. Учурда пилоттук проект боюнча бул бөгөт коюу чарасы бизде колдонулуп жатат. Ошол боюнча бул мыйзамга карата анча оор эмес же жана 6 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарга карата колдонулбайт. Бул өзгөчө оор кылмыштарга карата жана берки жарандарга карата ден соолугуна каршы болгон кылмыштар боюнча. Айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча чечимди тергөөчү, сот же прокурор кабыл алат. Бул учурда тергөөчү кабыл алды. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинде даана көрсөтүлгөн, бул тергөөчү тарабынан, прокурор тарабынан жана тергөө судьясы тарабынан кабыл алынат. Бүгүнкү күндө бул пилоттук проект болуп кирип атат. Кудай буйрса келечекте абдан жакшы бир ишке ашып туруп, бул бүт жалпы республика аймагында колдонобуз деген ойдомун. Электрондук бийлик бар. Бул электрондук бийлик сиздин жүргөн жериңизди аныктап берет. Айыпталуучуга электрондук билерик пробация департаментинин кызматкерлери тарабынан түшүндүрүлүп анан тагылды. Эми айыпталуучу тергөөчү белгилеген аймактан чыкпайт жана 24 саат бою көзөмөлдө болот. Билерикти колдонуу тартиптери да бар. Кубаттагычы менен кошо берилди. Эгер тартип бузса, милиция кызматкерлери айыпталуучуну шарт боюнча кайрадан камакка алышат. Мен айыпталуучу болуп атам, бул өтө жакшы нерсе. Сен отургандан көрө өздөрүнүн иштерин бүтүрүп, кетирген каталарың оңдогонго мүмкүнчүлүк берген жакшы браслет экен. Адам болгондон кийин катачылыктар кетет экен, ошону оңдоп түзөгөнгө бул жакшы шарттар экен. Электрондук билерик тагынган айыпталуучу же пробацияда тургандардын кыймылы мына ушул мониторинг борбору аркылуу кызматкерлер тарабынан күнү түнү көзөмөлгө алынып турат. Алар тергөөчү же сот тарабынан белгиленген аймактан чыкпашы керек. Эгер чыгып кетишсе, ушул мониторинг борборго атайын белги келип түшөт. Ал эми электрондук көзөмөл долбоору пробация департаментинин кызматкерлери тарабынан ишке ашырылат. Электрондук байкоо деген бул бөгөт коюу чарасы, анан электрондук көзөмөл деген бул уже жазаланган жарандарга ошо жазаны аткаруу максатында ишке ашырылат. Бул тек гана пробация департаментинин кызматкерлери менен ишке жүргүзүлөт да. Ошондой эле пробация кардарларына тиешелүү ошо билериктерди кийгизет. Ошол билериктин аркасы менен ошол абал борбору мониторинговый центр круглый сутки 24/7 ошо көзөмөлдү жүргүзүп жатат да. Долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып мыкты натыйжасын көрсөтсө, кийинки этапта Бишкек шаарынын башка райондорунда, андан соң аймактарда колдонула баштайт. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.